Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Жалал-Абад шаарынын кайгуулчуларынын ишмердүүлүгүн чагылдырган көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул иретте бир катар тартип бузган айдоочулар колго түшүп, протоколдор түзүлгөн. Спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарып алмай колго түшкөн соң ар шылтоону айткандар болду. Патрульный милиция, инспекция. Бул терезелери караңгылатылган унаа туурасында күбөлөрдүн бири тартип сакчыларга чалып кабарлап, Жалал-Абад шаарынын ашканаларынын биринин жанында турат дешкен. Маалыматты текшерүү үчүн ордуна Кайгул милициясынын экипажы чыгып, унаанын кожоюну чыгып отурайын деп жаткан жеринен жолуктурушкан. Келиңиз, айдоочу. Жыртыңыз. Ука, жырт таштайсың муну? Жырт тұрыңызшы, пожалуйста. Жырт. Машина чекер алып қойсын. Араны жырт таштайчы. Унааны бирде досумдуку деп, бирде өзүмдүкү деп отуруп, караңгылатылган терезелеринде тазалап берди. Андан соң документтерин алышып, Кайгул милициясы протокол түзүүгө киришти. Тонировканы дос балдарым чоңдоп койду, пожалуйста. Жазып. Кол. Айдоочу. Кол коюп коерсиз. Кол коюп, жазып коюңуз. Коңой уятты бирөлөр курс. Суранып атамы? Нааразы болсо да тартип сакчыларга чалып койгондор досторунун бири экенине көзү жеттиби, күлкүсү келип протоколго кол коюп берип жатты. Ал эми тартип сакчылар буга чара көргөн соң иштерин улантып кетишти. Чекеге алчы, оң жакка алып токтотчу, оң жакка алып. Айдоочу, токтот, алды, токтот. Бул унааны кайгуулчулар жолдо баратып шек жараткандан токтотушкан. Албетте жаш балдар алгач баш ийгилери келбей, өзүбүздүкүлөрдөн эле демиш болуп, кетип калууну көздөшкөн. Бирок ага карабастан буйрук берип токтотуп, текшерүүгө алмай болушту. Бардыңар эле окшойсуңарбы? Ким аты? Сен праваңбы? Сен праваң. Мен жүрөм да, асан. Бул сенин праваң эмес да? Бул аркада отурат, ошол баланын правасы. Менин правам болот. Сен өзүң праваң бар? Менин правам болот. Ким аты? Асан. Сиңиз урун эле. Спиртный ичилбейби? Күлөчү? Так, күлөчү. Жакыныраак кел. Жоксун, Ады ичем бака. Көрсөм. Сынагыл. Лай ичем. Болду айдаңан. Наркология барып текшеретсе? Тартип сакчылар айдоочунун айдоочулук күбөлүгүн карап, бир айдоочуну карап, бир жанындагыларын карап, күбөлүк кимиси экенин билбей жатты. Көрсө айдоочу жана анын жанындагы жүргүнчүлөрү баары үч эгиздер экен. Ал эми Асан аттуу айдоочусу ичкен жокмун дегени менен спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан наркологияга текшерүүгө бармай болушту. Айтсак, айдоочу алгач өзүбүздүкүлөрдөн эле деп кетип калайын дегенин Улуттук коопсуздук комитетинде иштейм деп түшүндүрүп жатты. Асанды. Не иш кылат элесиз? Атсанын беатасына служба.
Ал каерде эле? Качан билем? Барып тешілейді. Канча иштеңиз? Ешкенім жоқ дедім. Точно. Алғанда осы жерде ол анализ кешірді. Национальный безопасность деген кандай служба? Соққы болғанбыз. Да. Амырмай жүрөз. Эмне айтсаңыз чечмелеш, кандай чечмелер? Сіз қандай білесіз, ака? Мен билем, мен сизден сурап атпайм. Дегенде шундай жүреді, ака. Айтсаңыз сиз кандай? Улуттук коопсуздук кызматында иштери деле чындыкка окшошкон жок. Айткан сөзү гана болбосо, жанында аны тастыктоочу документтерин бере алган жок. Анысы болсо да, болбосо да 3 эгиздин бирин наркологияга алып келишти. Ичкен жокмун деп айдоочу тийиштүү текшерүүдөн да өтүп берди. Бирок анын жыйынтыгы бат эле чыгып, түтүкчөдөгү суусундук агарып, баланын организминде спирт бар экенин тастыктап берди. Насен үйлөгөн аарып кетип көрдүңбү? Көрдүңбү? Амына контрольный. Білем, ичкенім жоқ. Флеш іштім, ата. Не иштим дедиң? Флеш. Флеш? Флеш ичсең мынчалык агарбайт да. Мен сөйлемді, чындап білем. Эмне дедиң? Чындап айтып атам дейм. Ичкендиги билинип калган соң айдоочу тартип сакчыны сөзгө тартуу аракетин көрүп баштады. Акырын сүйлөшүп бүтүрүп алам деди окшойт. Көчөнү көздөй чыгара албай убара болуп жатты. Чулай. Главный мен? Не oldu? Айтыр, не oldu? Басаңыз өзі. Жая баспай ушет айтыр, не oldu? Айтыр. Лайга сөйлеш қой, Кандай? Флештен мен кичине не бар екен да, Не бар? жалпы айтып тұрар, ака. Не кылмайм? Лайга сөйлеш қой. Сүйлөр убот коюн. Жоқ. Қандай бар, ака, кичине. Кичине эмне бар? Карарыңыз бар, ака. Мен көчөдө көрдүм сиз, ака. Шуның кичине мындай кулдоп қойма, ака. Не кылып? Алып қойма, ака. Кайсын? Мен слушаю, ака. Кеде слушать? Барды начальник, барды таныш, ака. Сени? О, Кайсы начальник таныш? барды Абыл ака, Esen ака, Кылыч ака. Шуның бәрі слушаю. Мен флештен ушуну неме бар. Ичпедим деп аттың ал. Мен флеш иттим, мен каттым бөлүм, спиртти багы жок болот. Болгон отур. Бары слушаю, ака дейм. Ал жаз иштин меси керек жок. Бар, отур алып сүйлөр убатпайм сени. Отур сүйлөр. Ака. Слушаю. Айтпайсың мен. Жо, мен флеш иштим деп атам. Флеш ишкен мындай болот. Эртең дагы сынап көрөбүз аны. Флеш ичем, аны сынайбыз. Бизге биякчы. Эми ошондо ака бардыгы тааныш. Ошондой эле сүйлөшүп коелучу. Айдоочу наркологиянын ичинен тартип сакчыны сөзгө тартып сүйлөшкөнгө аракет кылып жатса, баланын эгиздери көчөдөн менден акча сурадыңар деп, кайра телефонду уурдап алдыңар деп жала жаап жатты. Кантип токтотуш керек, кимди токтотуш керек? Өзүң ичип алыпсың, сен өзүң апарып камап койгон азырчы. Түшүндүңбү? Эме тартып атасыз, брат? Беркисең? Эме? Провокация кылбагым берди, түшүндүңбү? Ким кылып атат? Өзүң ичип алыпсың. Жок, анда манча акча бер, манча акча бер деп атат. Шуну дедимби? Кандай болду? Шуну дедимби? Сен ар бала дейсиң да эми. Канча керек сизге? Канча керек? Эмне канча керек? Канча акча керек? Мен акча сурадым сенден. Конечно. Onu da сурады, сиз дагы сурадыңыз. Бардыгы сурадыңар. Эми ошондой болот да. Башкалар токтотуп, эмне бизди токтотуп, Подозрение Эми кан адам российский номер болсо эле токтотуш керек. Подозрение кан адам токтотобуз да, эмне болот? Тонировкаң барбы? Мындай ач деңиз. Ачтык туурабы? Подозрение Эмес да. Кесип ичип алыптыр. Ким айтты ичип алды? Мына көрсөтүп коюптур. Айтып берет экен да, байка. Ким сурады? Сиз сурадыңыз, ал сурады. Мардеге кылып. О, телефон бар эле, акча бар эле. Биз машинанын ичине түшкөндө. Аны ham сүйлөшөбүз байка. Антип неме кылып алалы да, биз дагы элбиз да. Элди эмне кылып атабыз?
Сөзгө тартып жаткан айдоочу да бул аракетинен майнап чыкпайт экенин түшүнүп, баш ийбей баштады. Протоколду окуп берди, анан кол коюп бер десе жазганды билбейм деп чыкты. Неге қойыңыз? Bilmem de yazdı işte. Келіңіз, оқыңыздар. Оқыңыз кен. Так. Бұл сіздің фамилияңыз, бұл сіздің атаңыз, бұл сіздің отчествоңыз, бұл туған күн ай жылыңыз, бұл жашаған жеріңіз, иштебегендигиңиз бұл машинаның маркасы, бұл машинаның тек паспорттағы фамилия, бұл каттоодо турган жери, бұл атайын номеру. Айдоочу автоунааны масабалда башкарып жүргөн үчүн протокол түзүлдү, адым протокол. 238 статья 1 бөлүм менен. Бұл менің фамилия атым, іштеген жерім, бұл праваңыздың данныйлары. Бұл Маматов сіздің фамилияңыз. Бұл Жаллабад шаарынан аласыз, праваңызды қайтарып. Келіңіз қолдарыңыз. Жоқ, қол қойыш білмеймін ата. Нені білесіз? Вообще ештеңе жалышты. Только арашкенді білесіз бе? Қандай? Только масабалда автоуна башқарғанды білесіз бе? О. Келіңіз қолдарыңыз. Жоқ, өзіңіз қойып қойған екен. Камера тұрады. Вообще жазбаймын. Кол койбосо да протокол толтурулуп, унаасынын айыпына токтотуучу жайына жеткирмей алыштуу. Айдоочунун негиздери буга да тоскоолдук кылуу аракетин көрүштү. Сізді қысқан жоқ, қапа болыңыз. Машина отырсаңыз алдыңыз. Ал, брат. Албатты. Отырсаңыз. Ne bulatatız aka? Машинаны стенкаға апарып өткөрсөңүз кырып. Telefon var ile, akça var ile içinde bayke. Oşoğa cevap kim masına mingen? Ne elder, oşoğa cevap beret. Telefon, akça çok. Oşoğa Бар беле өзү? bu aka kim olsa da Ayarında alıp var koyuptur, oşoğa cevap beret. O masına no skorosu jağında turgan. Анан, Anan sülüşüyoruz da. анан. Kim Ана aldı? кими үйүздө бар экен. Kanda? Кими үйүз алыппыз. Ben kayaktan bile Kaç kim yüz aldı aldı? hep suratan mesela. Сиз машинада келдиңизби акыры? Maşından kim miyim dedi. Şu, инспектор мүнүп келди. Otur da. Oşoğa cevap beret. Otur da. Жооп берет аны. Кел, отуруңуз, айдаңыз. Унаасы да алыша отуруп тийиштүү жайга жеткирилди. Бирок бул да үч эгизди тынчыткан жок. Чыгып алып, анан бизден акчабыз, телефонубуз, ансыз келгенсип, унаасынын ачкычы да жок деп башташты. Асан, кутта машинаны. Kimle geldi? Verdim bu hazır. Niye verdim? Сага берди калитти. Tamam. Сен карасаң түшүнтүң. Tamam. Yok ben de geldim. Gel, beri gelsen gel. Beri gelsen sen. Açık görmeysin. Ver onu, Hasan görmesin. Özün orada da gel. Ne la akıllılık kulu da var ya ananayınları. Niye verip Türkiye? Ne o lan artık haber tuttu. Sen gel. Attım bilmeyen de benim kavga ederken. Так. Nerede akça sotka boluş gerek ele, oşoğa da ne kılıp bot. Na maşına жақсы ne Teşhir kılıp bot. koyuyorlar, bizde hem teşhir koyuyorlar. Мороженое erip кетти. Al çıta koyacağız. Alo, maşan özür. Na al koyuyorsun na. O marojna ölüttü. Jey turgan marojna bayka. Açık sözünü söyle. Jey turgan marojna deyim. Şu ırıqta uşun. O ırıqta tura tur. Kim ırgıpta? O taşı kim? Hazır aldın araba da. Kim aldı? Kamera tarttı o an. Ha? Kamera tarttı. Kim aldı o tas bayka? Aldın araba. Otamıştı. Sen aldı. Taşı öyle. Kim tiştap koyat biz bayka? Bırak açtı. Elde kıynap atkan eken kim tiştap koyat maşını? Ne çitap koyasın kırık. Maşınanın kulüşü de var. Yok mu bayka? Maşından gülüş kimde? Böyle sülük koyuyor. Sizde de. Al sülöşer. Siz bu tutmasın. Biz de al çukula gel. Gel çukula bizde. Biz içeri alalım. Biz kayaktan bilen maşından kim binip geliyor? Köçede yürüyoruz. Şöyle köçede maşından kim binip geliyor? Kim bin Sizler, Uyalsana. sizler ar yerde jürdüğünüzler de azırç. Biz biliyoruz da kayakta. Sen bilen çok öyle diyorum he. Sen bilen çok canımda oturup gittin. Yok kulüştü kimge verdin? Canımda oturup gittin. Kulüştü Külüş kimge alıp verdin? yaptın. Kim alıp yaptı? Ne de hiç bile yok he. Mas bolu var deyip diyoruz. Kim mas bolgası Sen de bardığın var maskesi. Mehten başka elde daha ekspertize bak. O şöyle teşhirez bayka. Anki sülüğe bile elde. Hep aldak. Gettin ben çalıp koydum. Kulüştü yok bunda maşından. Kultap getirtasın. Protokolda alç. Buna gelip bol. Jürgüse bol oydu. Tek pasport. Maşından kim bin kelgen olsa bilmiyorum. Aldak. Oldu kettik. Ордон унаасына акты түзүлдү. Ага да айдоочу жазганды билбейм деп кол койгон жок. Мыйзамды билебиз деп жазганды билбегендер тартип сакчыларды эртең сүйлөшөбүз деп коркутуп гана кетишти.
Koyuş bilmeyim bayağı mı ayttım. Жазыштан bilmeyim. Жазып коюңуз. Ben bilmeyim de otur. Kamera turat mı bayağı mı alın? Ак жол айдаңыз. Эртеге Sizge hem мындай кыласыз. Ким атыңыз? Хасан. Niye kol koydu aka? Aytıp koymuşlar şimdi kameranın. Актқа. Потому что вы неправы. Неге? Biz içken жокпуз, мына туура сүйлөтүп алабыз, элден алдап, акчасын жеп, неме кылып атасыңар. Анан телефон бар эле, машинанын ичинде акча ham бар эле. Машинанын ключу дагы жок, байке. Анан эртең сүйлөшүп алабыз, майли? Болду, Кудай кааласа. Баягы эксперттерден жалган чыгарып берди го. Анан башка жерге барабыз, майли? Бишкекке, башка жерге, а? Айдаңыз. Рахмат ака. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видео роликти сунуштайбыз. Велосипед тепкендер жеке коопсуздугун сактоо үчүн биринчиден шлем кийүүсү абзел. Анткени баш жаракаты көп учурда айыкпайт. Велосипед тепкендер төмөндөгү эрежелерди сактоосу керек. Биринчиден шлемди кийүү зарыл. Экинчиден велосипеддин ээри тепкен адамдын боюна жараша бийиктигин тууралоо шарт. Караңгы учурда жарыктыктар сөзсүз колдонулушу керек. Шлем адамдын чекесине такай кийилиши керек. Велосипед тебүү учурунда жолдо кандай эрежелерди сактоо керек? Эгерде велосипеддин рулун оң кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда сол кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Эми ушул эле белгилерди велосипеддин рулун сол кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда оң кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Велосипед тээп жаткан учурда уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө такыр болбойт. Кезек издөө салабыз рубрикасы. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1970-жылы туулган Болотбек Алыбеков изделүүдө. Ал ушул жылдын 8-октябрь күнү саат эртең мененки 9:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска ак аралашкан, эки көзүнүн ортосунда шрамы бар, экинчи группадагы майып. Кийген кийимдери: кара түстөгү баш кийим, боз түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде-ким Болотбек Алыбековду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун тургуну 1966-жылы туулган Далбаев Нуржигит Болотбекович изделүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесине ылайык уурулук боюнча шектелүүдө. Эгерде кимде-ким көргөн болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 35 12 70 0782 05 05 0555 82 05 02. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Тажикстандын жараны 1961-жылы туулган Тарасенко Константин изделет. Ал Кыргыз Республикасынын 246 беренесине ылайык банки заттарын сактаган деп айыпталып изделүүдө. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 35 12 70 0782 05 05 0555 82 05 05. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.